Мен билген сулуулуктун чеги бул ден соолук деп улам эфирден айтабыз. Ошол ден соолугубузга кам көрүү ар кимдин өзүнүн жумушу. Эч ким сен баягы көнүгүү жаса деп эртең менен тургузганга милдеттүү эмес. Эч ким жакшы тамак же деп, туура тамактан деп айтканга да милдеттүү эмес. Бул ден соолук өзүбүздүкү, ошон үчүн өзүбүз кам көрүүбүз абзел. Бирок биз жакшы нерсеге үгүттөйбүз деп коелучу, дени сак жашоого, сергек жашоого үгүттөгөнгө аракет кылабыз. Ойгонуңуздар деп чакырабыз. Анда студиябызга Замана студиясынын ардактуу конокторунун бири бизге ар дайым сергек жашоону тартуулап келген фитнес тренер Элмар мырзаны чакырып алабыз. Элмар Исламбаев мырза, келиңиз. Кутландыгыңыз менен. Саламатсызбы? Жакшы иштериңиз жакшы. Кутландыгыңыз менен. Кутландыгыңыздар менен. Орто өтүңүз. Сиз жашыл килемченин жанына келиңиздер. Негизи биз дайым ошол атайын фитнес студияга же болбосо залга барбастан үй шартында кандай көнүгүүлөр таң эрте жеңил жасаганга анан пайдалуу болот. Ошолорду айтып берсеңиз. Үй шартында көнүгүүлөрдү аз көрсөтүп берейин силерге. Бул баягы эле айтмакчы англис тилинен которгон full body, бүт дене, жалпы денеге көнүгүүлөр бир 3-4 көнүгүүлөрдү жасап көрсөтүп берели чогуу. Биз ушул формачын аракет кылалы. Аракет кылалы. Так, биринчи көнүгүү бул секирип даярдайбыз, денебизди бүт жалпы денени секирип. Бул көнүгүүнү 15-20 жолдон жасасак, 3-4 ирет ыңгайлуу болот. Денени жумшартуу, Ооба, денени жумшартуу. 1 2 3. Оңой эле жеңил эле көнүгүү. Дем алабыз, дем чыгарабыз. Ойгон албай атканы ойгонду окшойт, дароо. Эфирге Элмар Мен чарчадым. Келгенде өзүмдү жаман тилинген тактайдай болуп, мындай ыңгайсыз. Бул жакшы. Кемтик болуп сезип калат дебейсизби? Жакшы. Ашыкча салмак кетирген жакшы көнүгүүлөрдүн бири. Экинчи көнүгүү баардыгыбыз эле приседание кылабыз, үйдө деле, жумушта. Аз тактоо үчүнчү, аз биз секирдик го, ошону деген 15-20 жолдон подход деген түшүнүк бар го. Мындай кайталоо кажетпи же кайталоо керек? 2-3 жол, 2 жол кайта. 3 жолу. 15-20 жолдон 3 ирет жасасак. Ортосундагы тиги аралыкта канча эс алуу? 1 минутка жетпей, 30 секундта. Жылдамыраак кылса болот экен да, жакшы экен. Кийинки көнүгүү приседание отуруп туруп. Ийин аралыгынан ичине коебуз бутту. Эфир бүткөнчө шым керек, ойлойбуз, Мен килемче өтүп алайынчы. Аралыгына коюп, бул көнүгүүнү да туура жасаш керек. Отурганда тизени сыртка чыгарып, белди түз кармап отурабыз. Дем алабыз, өйдө дем чыгарабыз. Он 15-20 жолдон жасасак, 3 ирет ыңгайлуу болот. Ушул көнүгүүңүз жакшы экен. Негизи ушул туура дем алыш керек деп айтат Элмар. Ооба. Дем алуу тууралуу айтсаңыз. Дем алуу туура жасаш керек. Туура эмес жасасаңар дагы бир чарчап калат, туура эмес дем алуу. Чарчайсың, бат чарчайсыңар. Жүрөктүн согушуна деле мындай неме болсо керек. Ооба. Таасирин тийгизет го дейм. Чыңгыз тынбай 5 жол жасап көрөлү бир. Чыңгыз. Чарчадыңызбы? Жок, маселе жок. Бун деген баягы спорттук кийимдер менен болсо ыңгайлуураак. Үчүнчү көнүгүү. Бул силерге эң оңойлуу мындай классикалуу көнүгүүлөр көрсөтүп берип атам. Үчүнчү көнүгүү отжиманияны билсе керек баардыгыбыз эле. Бул көнүгүүнү дагы бир 15-20 жолдон 3-4 ирет жасасак ыңгайлуу болот. Айымдарга, мырзаларга обычный эле отжимание, айымдарга болсо тизелеп. Күч келбеш үчүн, Сиз аны өзүңүз көрсөтөт окшойсуз. Тоже. Колду туура коебуз. Ооба, үйдө көрүп жаткан телекөрүүчүлөр болсо, телевизордун алдында туруп, Элмар менен чыңгыз менен кошо жазганга аракет кылыңыздар. Мен санап турайын. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 болду окшойт. Баракелде. Каргага теңелип каздын бутуп туруп албайбы эфирден? Кесиптешин кубаттагым келип турат. Азаматсыздар. Акыркы көнүгүүнү көрсөтүп берип коеюн, Тоже бөрпи деп коет. Арктаганга жана жалпы денени ойготкону жардам берет.
Бул көнү бир 10 жолдан 3 ирет жазсак туура болот. Жакшы. Аны кандай кылабыз? Секирөз оңой эле. Аз көрсөтүп берем силерге. Эң татаал ушул окшойт, Бирок үй шартында телевизордун Классикалык алдында кийим менен колтууракпы деп турам. Сиз өзүңүз көрсөтүп коңуз анда Элмар мырза. Өзүм көрсөтүп берип коеюн дедим. 2-3 ирет. Көрүүчүлөргө түшүнүктүү болсун. 1 2 3 4 5 Чымчык сойсо да касапчы сойсун дейт. Элмарлар жазса жарыша берет азыр. Жетти, баракелде. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин көрсөткөн көнүгүүлөрүбүз бул үй шартында аткара турган. Өзүңүз кайсыл баягы жерде болбосун, кандай кийим болбосун ылайыктап, өзүңүздүн ден соолугуңузга өзүңүз кам көрүшүңүз керек. Ошондуктан таң эрте көнүгүүлөрдү баягы адат кылып алганыңыз бул эң жакшы. Себеби бул узак жашоонун, сергек жашоонун баягы багыты десек болот. Эң сонун экен. Анда Элмарды чакыралы, Кene студиясына бул жака отуруп алалы. Демди басалы. Көнүгүүнү ар ким ар кандай жасайт. Убактысына жараша, мисалы үчүн эртелер эрте менен жасаганды ыңгайлуу көрөт, кээде түштө, кээде кечте, тамактангандан кийин бир аздан кийин жасаса болот дейт. Эрте менен эрте баягы сергек дароо көнүгүү менен башташ керек дейт. Кайсынысы туура? Азыр бир жеңил көнүгүүлөр көрсөтүп бердим. Бул эрте менен жасаган ыңгайлуу. Канды айландырууга, Канды айландыруу, физзарядка, орусча айтканда ОФП. Жеңил көнүгүүлөрдү үйдө үй шартында жасаса болот. Күндө эрте менен же болбосо күн аралык жасса, жумасына 3-4 жолу болот. Күнүгө жасса да булчуң ооруп калышы мүмкүн, баягы жаңы башталганда бираз. Жакшы. Элмар кичине күйүгүп атат. Жакшылап дем алыңыз. Биз телекөрүүчүлөргө эскертип кетишибиз керек. Азия биринчилиги Астана шаарында өтүп жатат. 9 апрель күнү башталган, 14 апрель күнү жыйынтыкталат. Белгилей кетчү нерсе ушул Азия биринчилигин улуттук биринчи канал лицензиялаган түз эфирди спорт каналы чемпионаттын жүрүшүн түз алып көрсөтүп жатат. Бул багытта улуттук биринчи канал ар дайым биринчи десек болот. Андан тышкары улуттук каналдын социалдык баракчалары дагы аны онлайн форматта биринчиликти көргөзүп жатат. Кечээ 11 апрелде биздин кыздарыбыздардын ийгиликтери менен көп болдук. Анын жүрүшү тууралуу программабыздын жүрүшүндө биз айтып бермекчибиз. Ошондуктан улуттук канал менен спорт каналы менен чогуу болуңуздар деп чакырып кетмекчибиз. Бул мелдешке катышкан биздин спортчуларды айтып койсок болот. Акжол Махмотов, Жоломан Шаршенбеков, Акылбек Талантбеков, ар кандай салмактарда Өзүр Жусупбеков бар, Роман Ким, Разак Бешекеев, Адилхан Нурланбеков биздин намысыбызды коргогон эр азаматтар. Ооба, кечээ болсо ошол кыргызстандык балбан кыз Мерим Жуманазарова Астанада өтүп жаткан Азия биринчилигинде полуфиналга чыкты деп көптөгөн көрөрмандары кечки саат 18:00-дө негизги мелдеш болот деп күтүп жатты эле, бирок жеңиш коло медальга жетпей калды, Бирок мен ушу комментарийлерден угуп калдым, калыстар калыс эмес чечим чыгарышты деп дагы жүрүшүндө көрөт окшойбуз, бирок Меримге биз күч кубат каалайбыз, баары бир сен биздин жеңиш алып келген кыздардын бири деп сыймыктанмакчыбыз. Мына ушундай, эми спорт деген бул сонун нерсе, спортко баарыбыз көңүл бурушубуз керек. Мындай сөз менен эле калбашы керек да. Көрүп атасыз, чемпиондугун оюңузду айтып кетсеңиз, кечээ абдан мындай курч болду окшойт мелдештер. Айта кетсек, бул биздин кыргыздарга ушул негизи баардык эле спорттор оңой менен келбейт да. Акыркы жылдары бизде спорт өнүгүп жатат. Айрыкча ушу спорт күрөш жагынан. Күрөш тармагында, Күрөш тармагынан. Өзү ойлоп калдым да, мен жеке оюм. Биздин кыргыздардын генетикабыз күрөшкө жакыныракпы же табияттан. Табияттан. Баягы эле ушул менин күйөрмандарым деле, күйөрман болом десем болот. Акжол Махмотов, Жоломандардын күйөрмандары болом. Жана кыздарыбыздагы командабызда күчөп ары жылы спортчулар, чемпиондор көбөйүп, жаш муундарга үлгүлүү болушуп, бул жакшы жагынан бизге негизи дүйнөнү эки нерсе таанытат экен да, спорт жана маданият. Ошо биздин кыргыз желегибиз желбиреп, спортчуларыбыз көбөйүп, Акжол, Жоломанда кийин бир 10 жылдан кийин көп спортчулар боло берсин. Кудай буйрса. Сиз эми көп убакыт спортчу болгондон кийин, профессионал болгондон кийин көп убактыңыз залда өтөт.
Анан биз пандемиядан кийин дейбизби, же жөн эле элдин аң сезими өстү дейбизби, спортко көңүл бурган жаштардын саны арбыды. Кандай дейсиз? Ооба. Көбөйдү. Бул сүйүндүрбөй койбойт. Сүйүндүрбөй. Бул жаштардагы эмес, Улуу муундардагы машыгчы спорт залдарга келишип, мен өзү 9 жылдан бери фитнес машыктыруучу болуп эмгектендим. Ошо 9 жыл ичинде бизде тренажерный залдарга, машыгуу залдарга ар тармактагы спортчулар келет. Ушу мурда мисалы мен жаңы баштаганда азыраак болчу да, орус улутундагылар көп болчу. Азыр кыргыздар көп бизде. Аны сыңары айтсаңыз, ушу белгилеп кетсеңиз, мырзалар көппү же, айымдар көппү? Көбүнчөсү мырзалар көп. Бирок айымдардагы акыркы жылдар көбөйдү. Айымдар да көбөйүп баштады. Жакшы, сизге ийгилик каалайбыз. Таң эрте туруш сиз үчүн мындай адатка айланган сергек жашоону ар дайым үндөп келесиз. Бүгүнкү күнүңүз жакшы маанайда өтсүн. Рахмат сизге. Мына Элмар мырза көрсөттү, сөзсүз тиги зал болуш керек, атайын шарт болуш керек деп күтүп отура бербестен үй шартында дагы мына көрпөчөнүн үстүнө туруп алып деле өзүңүздүн ден соолугуңуз үчүн 10 мүнөттүк убактыңызды аябай көнүгүү жасап койгон болсоңуз, кан айлануу жакшырат, анан күнүңүз сергек уланат.